Assalamu alaikum, урматтуу Москва шаарындагы жана Москва областындагы Кадамжай коомунун жалпы мүчөлөрү. Кезектеги биздин кайрымдуулукта ушул Кан айылындагы Кут Кадам балдар үйүнө болгон кайрымдуулук болчу. Өткөнкү катмы курамында ошол Кадамжай коомубуздун аксакалдарынын демилгеси менен 3 Кыргызстандагы балдар үйүнө бөлүнгөн экен 20.600'дөн. Ошол аксакалдардын демилгеси менен бөлүнгөн 20.600 рубль. Анан өзүбүздүн Кадамжай коомубуздагы фонддордун салымы менен 219.000 рубль акча чогулду. Аманатты мен ушул албежебизге мына берип атамын. Сиздердин акчаңыздар, Алла разы болсун. Өзүбүздүн динибизде дагы айтат, бул садаканын эң жакшысы бул Рамазан айындагы дейт. Ушул балдар үйүнө салым кошкон ар бир ушул Кадамжай коомубуздун жарандарынын баардыгыңыздардын ушул берген тыйындарыңыздарга чейин Кудай таалам миллиондоп сооптор жазсын, миллиондогон күнөөлөрүбүздү кечирсин. Ушул Кут Кадам балдар үйүндөгү ушул балдардагы буюрса келечекте ушул элдин керегине жараган, элге пайдалуу ушул кыргыз элибиз сыймыктана турган уул кыздардан болуп чоңойсун. Албеже сизге дагы чоң рахмат. Ушундай бир килейген, бир чоң район көтөрө албаган оор жүктү сиз мойнуңузга көтөрүп отурасыз. Мына жерде эжекелерибиз дагы бар экен. Эки эжекебиз күнү түнү ушу балдар менен ушул жерде сабак берип, талим берип ушул жерде келе танда дагы уктук. Сизди мына азыр балдардагы кыздар ушул жерде тарбияланган. Гүлбежени өз апасында көрөт экен, сизди кучактап, сизди көргүбүз келди, сагындык деп. Анан мен ойлойм, бул биздин бул биринчи, анан акыркы жолу эмес. Буюрса биз дайыма мындай жардамдарды бере беребиз, буюрса, Кудайым буюрса. Эми каалообуз ушул балдар үйүндөгү ушул тарбияланган балдар келечекте өз ордуларын тапкан кыргыздын мыкты, кыргыз сыймыктана турган уул кыздар болуп кетишин биз каалап кетет элек. Дуа кылыңыздар дагы бир жолу Кадамжай коомунун жалпы жамаатына. Алла сиздерден разы болсун. Не дейт элек, мынакей урматтуу Москва шаарындагы бир туугандарыбыз, урматтуу азамат жигиттер, кыздар, ушу ким кайрымдуулук кылган инсандар, мына Асылбек келип сиздердин берген милдеттүү немеңиздерди алып келип мына жакшынакай белеңиздер ушу балдарга тапшырып атат. Силерге Алла разы болсун. Эң ушу Рамазан айында берип аткан ушу балдарга берген болсоңуз, Кудайым силерге берсин экеселеп. Ушу силер берген карап жардам берип аткан ушу балдар, илайым силерге ошогон жакшынакай инсандардан болсун келечекте. Булардын келечеги кең болсун. Будан биягында булардын бактылары будан да зор болсун. Чоңойгондо ушу мекедин, элдин, жерин сүйгөн мыкты уул кыздардан болуп тарбиялансын. Эми ушу силерге медетем, ишиңиздерге ийгилик, өзүңүздөргө ден соолук. Каякта болсо элим, жерим жүрүш үчүн дайыма биз сиздер менен сыймыктанабыз. Өзүңүздөр мигрант болсоңузга карабастан, элим, жерим деп күйгөнүңүздөрдү көргөн сайын биз аябай кубанычтабыз. Мына Асылбек келип бир топ маалыматтарды айтып берди. Биз бир топ өзүбүздөгү маалыматтарды айттык. Ошон сиздерге дагы медетем, дагы бир жолу Алла разы болсун. Сиздерге 1000 жолу рахмат. Мусулмандарда кайрымдуулук бергенде рахмат айтпайт деп коет, бирок ошо Алла разы болсун. Сиздер берген ушу мына биздин балдар үйүбүздүн биринчи капсуласы, мындайча айтканда биринчи немесин сиздер баштап берип отурасыздар. Кудай кааласа бунун аркасынан дагы көп кайрымдуулук ушу балдардын өзүнүн үйүн жасап алсак, ушу заман бак кылып. Ошо биздин балдарга берген биздин жардамыбыз болсо, ал эми келечекте биздин балдар өздөрүнүн эмгеги, жакшы окуган ийгиликтери, окуулары менен бизге кайтарат деген үмүттөбүз. Дагы бир жолу ушу атарытып, кечтебей, ушу узак дебей келип Асылбек ушу балдардын аманатын тапшырып кетсең, сага чоң рахмат. Ишиңе ийгилик болсун ушу. Кемпириң экөөң ушу балдарыңардын жүзүн көргүлө, максатын көргүлө. Ошолордун төрүндө дайым эң бактылуу ата эне болгула. Ал эми ата-энеңерде дайыма сиздер жакшы көргөн адамдар болсун. Ошолордун баардыгын иштерине ийгилик, баарыбыздын болсун. Кудайым ушу орузуну кандай ниетте туткан